Мен атайындай эркек издейин эми деп издеген жокмун да. Такыр издеген жокмун. Ал мага келди. Мындай ушундай бир кызыктуу, табышмактуу, сырдуу нерселер жашоомдо боло берди. Анан жолугуп калдык. Анан жолуккандан кийин дароо эле эркек жолукту деген жокмун. Жаккан жок башында такыр. Жолоткон жокмун, баягыдай эле ыргытат деп, жууткан жокмун деп аттым. Биз жарым жылча бири-бирибизди минтип сынап жүрдүк. Ал да мага анын жаккан нерсеси, мага мына мени бир аял катары көргөн жок да, мындай. Мен негизи жеңил желпи аял көрүшүп эле койнума киргенге аракет кыла берет эркектер. Ошонусунан аябай көп жаңылышчу да. Бул мени антиткен жок. Колума да тийген жок. Туура эмес көз караш мамиле да кылган жок, намек да кылган жок. Биз философияны сүйлөшүп, терең сөзгө кирип, 12 саат жалдырап сүйлөшүп отура берип деле. Анын рухун көрүп калдым мен. Ал менин рухумду көрдү, жан дүйнөмдү, көрөнгөмдү көрдү, көкүрөгүмдү көрдү, мен аныкын көрдүм. Чубак ажы тирүү кезинде мага күйөө издейт эле. Жеңил желпи аял көрүшүп эле койнума киргенге аракет кыла берет эркектер. Иренжим, ыргыта тебем. Мен ала жипти аттаган эмесмин деди. Денебизди остип көргөндөн кийин мен кишим дедим. Диндин башка кырын тааныгандай туюласыз да? Азан уккум келет деп боягым ушундай суусап, саждага жыгылганда өңгүрөп токтото албайм өзүмдү. Сүйүктүүңүздүн салыманын таасири болуп атат да. Шоу-бизнеске болгон жолумдун баарын бекитип салды. Жыланым чакып атасың, чагой чакканың да бир башкача экен да. Өмүрүмдө биринчи намазды ошо Харам мечитинде окуганым дагы бир шок да мен үчүнчү. Неге сизге ушунча убакыт талап кылынды? Мен ага ушинтип маңдай тескей отуруп сүйлөшүп алганда гештальттарым жабылмак. Жалгыз мына мен бактылуумун дешим керек болчу. Каалайм, ар жактан ыйлап турсам дагы мен күлүшүм керек болчу. Мен силерге эле калп айткан жок, мен өзүмө да калп айттым.